Müslüman balası, biz de Müslüman balası. Yerine mizan kefide olması gerek. Girenlikte olması gerek. Adamın akılını Allah Teala vergenden ki düşünüşümüz gerek. Yeni umurumuzdan uzak olsun, bağrımızdan. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара чектеш аймактарындагы айылдардын аксакалдары жолугушту. Баткен облусунун Баткен районунун Көкташ, Аксай, Таштумшук айылдарынын аксакалдары менен Сагдия облусунун Чарку жааматынын Самонен, Майыский кыштагынын аксакалдары эки элдин ортосундагы карым катнашты бекемдөө, мамилени улантуу максатында чектешкен айылдарда жолугушууларды өткөрүп жатат. Бул тууралуу Салам радиосуна Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Бул жолугушууларда Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Сагдия облусунун Исфара 2 райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы, ошондой эле баардык ички иштер башкармалыгынын башчылары менен биргеликте эки элдин ортосундагы коопсуздукту камсыздоо, туруктуулукту сактоо максатында аксакалдардын жолугушууларына катышууда. Жолугушууда эки тараптын аксакалдары эзилтеден бери кошуна экендиктерин, бир арктан суу ичээрин белгилешип, биримдикте жашоо керектигин билдиришти. Жаштарды да ынтымакка чакырып, карым катнашты бекемдейбиз деп сөз беришти.